Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Эсенали уулу Тайыр. 2016 жылдан бери Кыргыз-Түрк Манас университетинде, айыл чарба факультетинде энтомолог деп коебуз, же болбосо курт кумурскалар боюнча адистикти аркалап келем. Бүгүнкү күндө ошол бул сабагыбызда сиздер менен мөмө жемиш бактарындагы оорулар, илдет деп коебуз, ооруларды жана зыянкечтер боюнча кыскача айтып, алар менен кантип күрөшөбүз, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Жалпысынан мөмө жемиш бактарын отургузгандан баштап, албетте аларды жакшы караш керек. Мисалы, мөмө жемиш бактарын дарактарды отургуздук, ал жерде көпчүлүк учурда 3-4 жыл эч нерсе жасалбай калат да. Андан ал мөмө берип баштаганда, ал мөмөлөр жабыркаган болот, дарактар ооруп баштайт. Мына ошол нерселерди негизи көчөт кезинен жакшылап көңүл буруш керек. Өсүмдүктөргө негизи мөмө жемиш бактарына азык заттарды, азот, фосфор, калий, мына ошол нерселерди берүүнүн жанында алар менен алардын ооруларын жана курттары менен күрөшүш керек. Кандай оорулар бар жана кандай курттар бар? Алар боюнча кыскача айта турган болсок, мисалы, алма дарактарынын Кыргызстанда эң кеңири таралган оорулары бул котур оорусу. Ошол биздин өлкөдө аябай кеңири таралган. Ал эми курттарынын ичинен эң көп ошол алманын мөмө жегич бир курту бар. Ал көпөлөк болуп саналат негизи. Мына ошол эки зыянкеч эң негизгилери болуп эсептелет. Ал эми алмурутка келген учурда, алмуруттун сөөмчүсү деген бир зыянкечибиз бар. Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Жана алмуруттун бактериалдык күйүк деген оорусу бар. Мына бул дагы бизде коркунучтуу оору болуп эсептелет. Ал эми жана данектүү культуралар деп коебуз. Анын ичинде шабдалы, кара өрүк, өрүк, мына ушул культуралардын негизи бир булардын жалпы бир курту бар. Ал көбүнчө ошол мөмөнүн өзүн жеген бул шабдалы күбөсү деген бар да. Бул ошол негизинен ошол өрүктү, шабдалыны мөмөсүн жеп салат. Ал эми шабдалыда андан сырткары жалбырактардын буралуусу деген оору бар. Мына ошол ооруну тууралуу дагы кыскача сөз кылабыз. Жалпысынан бүгүн негизги деп аталган, албетте бул жерде өтө көп сандагы оору зыянкечтерди айтууга болот. Бирок эң негизги деп айтылган бир 5-6 илдеттер жана зыянкечтер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алма бактарын, мисалы, могу жерде биз алма дарагынын астында турабыз. Бул жерде могул нерселер, мына жалбырактарды күзүндө калып калган да. Бул жалбырактардын калып калуусу келерки жыл үчүн, мисалы, бул жалбырактар күзүндө түшүп жерде калган. Бул жалбырактар мына быйылкы оорунун пайда болуусуна эң негизги булак болуп эсептелет. Анткени ушул жалбырактарда көптөгөн микроорганизмдер, жанагы илдеттерди козгогон микробдор ушул жерде сакталып атат. Жана ошондой эле могул дарактын астында жана үстүндө дагы таптакыр бутоо жүргүзүлгөн эмес. Мындай жакшы буталбаган, өтө көп жыш бутактары бар дарактар, булар негизинен көп ооруга чалдыгат, көп зыянкечтерге чалдыгат. Мисалы, могу жерде бул дарак шамалдан белгилүү бир себептен механикалык түрдө сынган да. Мындай бутактарды биз сөзсүз түрдө же бул жерден же астынан кесишибиз керек. Анткени мына дал ушул жерден көптөгөн оорулар ичин көздөй кирет, даракты кууратат. Деп алманын эң бизде кеңири таралган курту бар. Мына ошол курт, булар кышында личинкалары могул дарактардын кабыгынын астында кышташат. Анан жаз келгенде, могул апрелдин ортосу менен ошол курттардан кайра көпөлөктөр чыгат дагы алманын мөмөсүнө жумуртка таштайт да. Ал жумурткадан чыккан личинкалар болсо кайра алманы тешип, жанагы алма мөмөсү курттап кетип атпайбы? Алсак жегин келбей, жанагы курт баскан мөмөлөр болот. Мына ошолордун кышкы стадиясы мына дал ушул дарактардын кабыгынын астында жашашат. Мына биз издеп аткан жанагы алма мөмө жегичи деп аткан, алманы жеген негизги курт. Мына бул жерде ошонун личинкасын азыр чыгарып атабыз. Дарактын кабыгынын астынан мынакей. Бул жерде ошол алма мөмө жегичинин личинкасы. Бул кышында ушул жерде кышта айта дарактын кабыгынын астынан, анан жаз келгенде кайра көпөлөк болуп учуп чыгат дагы алманын мөмөсүнө жумурткасын таштайт. Ушул мөмө бактарындагы көптөгөн зыянкечтер кышында алардын башка бара турган жери жок. Алар көпчүлүк учурда ушул дарактардын эле кабыктарынын астында, же болбосо жашыруун жанагындай оюктарда, же болбосо топуракка жакын жердеги жалбырактардын, мисалы, жалбырактардын астыларында кышташат. Анткени ал жерлер жылуу болот. Анан мына ошол алманын же болбосо мөмө жемиштердин илдеттери, оорулары жана курттары жазында болбош керек деп мындай максат кылчу болсок, анда биз күзүндө бактын ичин тазалашыбыз керек. Бактын ичинде эч нерсе калбашы керек, таптаза кылып колдонушубуз керек. Ал эми эрте жаз келгенде дарактар азыр уйкуда да. Анан бул дарактар кайра ойгонгон учурда, мына февраль айынын аяктарынан баштап ноорузда, негизи ноорус келген учурда дарактар ойгонуп башташат. Мына ошол ноорузга чейин могул алманын котуру деп атабыз, өрүктүн жанагы темгилденүүсү, шабдалынын жалбырактарынын буралуусу, мына ушундай оорулардын баардыгын
күрөшүүнүн профилактикалык иш чаралары деп коебуз. Мына ошол моментте дарактар ойгоно электе эки жолу сөзсүз түрдө биз жез кармаган препараттарды колдонобуз. Медный купорос деп сатылат базарларда, же болбосо азыр ошол жез кармаган препараттарды даяр түрүндө да сатып калышты. Мисалы базарда Фатчо деген ат менен сатылат жана Касайт деген ат менен ушул эки препарат сатылат. Аларды сөзсүз түрдө мына марттын, нооруздун ары бери, ошо марттын ортосунан баштап сөзсүз түрдө эки жолу дарактарга сөзсүз түрдө чачыратуу керек. Андан сырткары курттарга каршы болсо ал жерде ISO деген препарат бар. Ал жерде күкүрт кармаган препарат болот. Ошол күкүрт кармаган препаратты дагы колдонсо, ал дарактардагы көптөгөн курт кумурскалардын жоголушуна, өзгөчө кенелердин жоголушуна алып келет. Эми ошол курт кумурскаларга каршы мындай чөйрөгө зыяны тийбеген, органикага мүмкүн болгон жакшы интеграциялык коргоо деп коебуз. Ошол интеграциялык коргоонун ичинде колдонулган ыкмалар тууралуу кичине сөз кылалы. Интеграциялык коргоодо көпчүлүк учурда тузактарды колдонуу, курт кумурскаларга каршы тузактарды колдонуу айтылат да. Ал тузактардын бир канча түрү бар курт кумурскаларга каршы. Алардын эң башында эң практичный колдонулгандардын бири феромон тузактары деп коебуз. Феромон тузагы эмнеден турат? Бул феромон тузагынын өзүнүн, тузактын өзү, домик деп коебуз муну. Моундай болгон эч кандай жаан тийбеген, пластиктен жасалган. Муну болсо могул даракка ушундай атайын домикти жасап туруп, анан даракка асып коесуз 1,5-2 метр бийиктикке. Бул 5 жылга чейин эч нерсе болбойт, бузулбайт. Анан бул домиктин астына моундай болгон атайын жабышкак кагаздар болот. Ошол жабышкак кагазтарды, буларды ичи эгерде толуп калчу болсо 2 жума сайын буларды алмаштырып туруу керек болот. Монтип ачып туруп, ачылганда могу жерде клей бар. Бул клей болот. Анан муну ичине салабыз. Дагы, анан феромондун негизин түзгөн, эң негизги бул феромон тузагынын жүрөгү деп айтсак болот. Бул моундай болгон атайын капсулалар болот. Бул герметичный пакетикте келет. Анан бул сатылат да булардын баары. Анан муну ачабыз. Ачкандан кийин мунун ичинде моундай болгон каучуктан жасалган капсулаларды көрүүгө болот. Анан бул капсуланы акырындык менен могул клейдин үстүнө коебуз. Жана домикти жабып коебуз. Эми бул кандай иштейт? Бул иштөө механизми, бул көрсөткөн биздин капсула көпөлөктөр учуп чыкканда ургачылары белгилүү бир жыт чыгарат. Ошол жытты аркылуу эркек көпөлөктөр учуп келип, ошол ургачылардын табаттагы жупташуу процесси жүрөт. Мына ошол бул жердеги биз асып койгон капсула жанагы ургачы чыгарган жытты чыгарып турат да. Ошол жытка бул эркек көпөлөктөр учуп апрель айында аскан учурда эркек көпөлөктөр келет дагы бул жытка келип туруп, могу жердеги клейге жармашып өлүмгө учурайт. Бул болсо ошол көпөлөктөрдүн популяциясын кескин түрдө түшүрүүгө чоң жардам берет. Мындай тузактар, феромон тузактары азыркы күндө 300дөн ашык зыянкечтер үчүн иштелип чыккан. Көпчүлүк учурда ошол мөмө жемиш бактарындагы түрдүү көпөлөк зыянкечтерге каршы алып колдонууга болот. Биздин азыркы күндө Кыргызстанда дагы помидордун күбөсүнө, пахта үкү көпөлөгүнө, алма мөмө жегичине жана кара өрүк мөмө жегичи сыяктуу коркунучтуу зыянкечтер үчүн иштелип чыккан. Мына ушул мисалы бул тузак, былтыркыдан калган тузак. Мисалы могул жерде ошол алма мөмө жегичи үчүн феромон тузагына кармалган көпөлөктөрдүн саны. Бул жерде мисалы 2 жуманын ичинде 30, 50, балким 300гө чейин бул жерде көпөлөктөр кармалышы мүмкүн. Бул сиздин бакчаңызда ошол көпөлөктөрдүн чыккандыгынан кабар берет, жана ошол жерде канчалык көп экендигинен кабар берет. Сөзсүз түрдө мындай тузактарды асыш керек. Мындай тузактарды асканда көпөлөктөрдүн чыккан мезгилин билүүгө жана алар менен күрөшүүнүн мөөнөттөрүн аныктоого өтө чоң жардамчы болот. Андан кийинки биздин дагы бир тузактын түрү, бул болсо Macphail деген тузак. Монун ичи бош, моундай болгон. Ал эми бул жерде үстүн жапкыч крышкасы, бул жерде моундай болгон воронка сыяктуу болот да, учу конус сыяктуу. Анан муну болсо жабабыз. Жапкандан мурда негизи монун ичине жарымына чейин суу куйсак болот. Же болбосо ширелүү суусундук куйсак, мисалы сок куюп койсо, алманын ширесин куюп койсо, андан да эффективдүү болот. Жана буга ар түрдүү химикаттарды да кошуп койсо болот. Муну жапкандан кийин үстүндө моундай болгон жашыл дагы крышкасы бар. Анан бул болсо, мисалы даракка муну асабыз. Аскандан кийин бул жерде дагы кайра эле моундай болгон атайын капсула сала турган идиши болот. Мунун ичине жанагы капсуланы, жанагы бул жерде эркектерин чакыра турган ургачын жыты сиңген капсуланы салабыз дагы. Муну болсо
алып келип могул тузактын үстүндө атайын ушунун орду бар, ошол жерге салабыз. Эми бул жерде учуп чыккан зыянкечтер могул жытка келип, бул жерде могул конустун ичинен ылдыйга суюктуктун ичине түшүп өлүмгө учурайт. Бул жерде дагы бир өзгөчөлүк, могул жерде эмне үчүн сары түс болгон? Анткени бул тузактар атайын чымындар үчүн иштелип чыкканда, чымындарды аябай көп өзүнө тартат. Чымындардын көпчүлүгү сары түстү жактырат. Анткени аны гүл деп ойлошот дагы, сары түскө келишет. Ошол сары түс чымындарды тартып турат. Бул жерде эки тараптуу эффект болот да. Биринчиден жыт жана экинчиден түс. Анан бул жерге келген чымындар могунун ичине түшүп өлүмгө учурайт. Ошондуктан могул эки тузактын ортосунда муну макфейл деп коебуз. Макфейл тузагы көбүнчө чымындар үчүн иштесе, ал эми бул дельта тибиндеги тузак булар көбүнчө көпөлөктөр үчүн жакшы иштейт деп айтууга болот. Бул тузактар, могул макфейл тузактары чымындар деп айттык. Өзгөчө гилас өстүрүүчүлөр үчүн сөзсүз түрдө колдонуш керек болгон бир каражат. Анткени гиластын биздин Кыргызстанда эң коркунучтуу зыянкечи бул гилас чымыны деген зыянкеч бар. Ошол зыянкечке каршы бул тузактарды май айынын 15-теринде сөзсүз асыш керек. Ошол май айынын 15-теринде чымындар учуп чыгат дагы гиласты жабыркатышат. Андан кийинки дагы бир тузак, бул аябай жөнөкөй. Бул жерде сары жабышкак тузактар деп айтсак болот. Бул жерде эч кандай жыт болбойт бирок. Бул жерде болгону жана үйдө дагы колдонуп атпайбызбы чымындарга каршы. Моундай болгон пластик сары түстүү сиңирилген катмардан турат жана анын сыртын монтип сыйрып салабыз. Сыртын алып салып туруп, анан бул жерде сары болгон үстүндө эки катмары тең клейден турат да, жабышкактан. Эми муну биз дарактарга же болбосо көбүнчө муну күнөсканада да колдонсо болот, же болбосо бактарда, же болбосо талаачылыкта колдонгон учурда бул көбүнчө ошол ар түрдүү зыянкечтер. Бул жерде өтө көп сандагы аарылар деле келиши мүмкүн, чымындар. Бирок муну мөмө бактарында көбүнчө таарычылдар бар. Таарычыл деп коебуз, пил илишик деп коюшат. Мына ошол таарычылдарга каршы эффективдүү колдонсо боло турган тузактардын бири. Кийинки биздин тузактарыбыз, булар болсо метод дезориентация деп коебуз, же болбосо алар көпөлөктөрдүн эркектеринин багыттарын өзгөртүү деп которсо болот. Мисалы ал болсо моундай болгон каучук зымдардан турат. Ал мунун иштеши кандай? Бул мисалы могу жерде каучукту колдонуп атпадык беле? Ушул эле механизм иштейт, бирок бул каучук бираз башкача. Бул жерде клей жок эч кандай. Могул тузактарды 1 гектар бакка, мисалы 1 гектар бакка өзүбүздүн боюбуз жеткен же андан да бийигирээк жерлерге 600дөн 1000 штукка чейин асабыз. Аны аскан учурда могул каучуктар апрель айынан октябрь айына чейин 6 ай мөөнөттө жыт чыгарат. Ошол жыт бул чыгарган жыттар жана ургаачы көпөлөктөрдүн чыгарган жыты болот да. Анан эркек көпөлөктөрү бактын ичинде учуп чыккан учурда анын айланасында 360 градустун баарынан окшош болгон жыт чыгат. Анан алар ургаачыларын таппай, чарчап, аягында чарчагандыктан алар өлүмгө учурайт. Демек жупташуу процесси жүрбөйт дагы, ургаачылары жумуртка таштай албайт. Демек бул популяциянын аябай кескин төмөндөшүнө алып келет. Аябай эффективдүү ыкма, албетте бир аз кымбатыраак, бирок алып колдонсо органикалык бактарда эң эффективдүү болуп эсептелет. Азыркы күндө мындай жол менен Европада 250 000 гектардан ашык алма бактар ушундай жол менен корголот. Андан кийин дагы бир биздин фермерлер үчүн аябай жөнөкөй дагы бир ыкма, колдонсо боло турган мөмө бактарында алма, алмурут, гилас же болбосо кара өрүк, ошондогу жана башында айткандай сабактын зыянкечтер көбүнчө кышында могул негизги кронага түшөт. Ушул жерде булар кышташат да. Мына ошол мезгилде биз аларды кронанын ичине киргизбестен аларды кармап туруп, тузактарга кармап туруп, аларды жоготуп салсак болот. Ал үчүн кантебиз? Жанагы кадимки коробкалар болот го, мисалы үйдө мусорго ыргытып атпайбызбы, ыргыт таштандыларга. Мына ошол коробкаларды эле биз могул дарактардын кабыгына июль айларынын аягында, август айларынын башында ороп чыгышыбыз керек. Могул жерге орогон учурда анын ичи жылуу болот. Анан өйдө жактан түшүп келген курт кумурсканын баары ошол коробканын ичинде жанагындай болгон жолчолор болот да, ошол жолчолордун ичине кирип жайгашышат. Анан биз муну сентябрдын аягы, октябрдын башында ошол коробкаларды чогултуп туруп өрттөп салсак, зыянкечтер аябай кескин түрдө азаят, жоголот. Андан кийинки дагы бир ыкмалардын бири бул мөмө бактарында чымындарды, аарыларды кармоо үчүн колдонулган дагы бир ыкма. Бул болсо жанагы кадимки биз суу ичкен бөтөлкөлөр. Ушундай эле бөтөлкөлөрдү могул сыртын сыйрып салып, анан муну могул жерлеринен, могул өйдө жагынан 4 жеринен тешиш керек. Жанагы жүздүк мык менен эле 4 жеринен тешиктер жасаш керек. Жана анын ичине
шире куюшубуз керек да көбүнчө. Мисалы сахар менен сууну аралаштырып же болбосо алманын согу эң жакшы. Алманын согун эле алып туруп жарымына чейин суу куябыз дагы, сок куябыз дагы, анан үстү жагынан жип менен бакка асып коебуз. Бакка асып койгондо жанагы шире ачыйт. Шире ачыйт дагы бул жерде жыт чыгарат. Чөйрөдөгү чымындардын баары ошол тешик аркылуу ичине ширеге кирет дагы өлүмгө учурайт. Бул дагы жөнөкөй фермерлерге доступный болгон ыкмалардын бири. Эми бул ошол негизи биз бактарда тузактарды колдонууга басым жасадык. Бул IPM деп коебуз, интеграциялык коргоонун ичинде эң көп колдонулган ыкмалардын бири. Мындан сырткары дагы өсүмдүктөрдү коргоодо, оорулардын, зыянкечтердин алдын алууда агротехникалык иш-чараларга маани бериш керек. Ошо башында айткандай бутоого жана бактын ичин таза кармоого сөзсүз түрдө көңүл буруу керек да. Мисалы кайсыл бактардын ичинде нымдуулук жогору болсо, шамал жакшы жүрбөсө, ал жерде чөп жогору болуп өсүп турган болсо, ошол жерлерде оорулар көбүрөөк болот. Андан сырткары бактарды сөзсүз түрдө жайкы мезгилдерде зыянкечтер, оорулар чыккан мезгилде аларды химиялык препараттар менен чачыратууга да туура келет. Анткени интеграция жанагы органикалык ыкмалар көпчүлүк учурда жакшы таасир этет, бирок алар иштебей калган, органикалык жолдор аны башкара албай калган учурлар көп кездешет. Мисалы коркунучтуу зыянкечтер бар. Алмурутта мисалы грушевая медяница деп Кыргызстанда аябай чоң көйгөйгө айланды. Мисалы ал медяницага каршы Кыргызстанда азыркы күндө сөзсүз түрдө өзгөчө көлдү, Ысык көл облусундагы грушаларды, алмуруттарды каптап атат. Но ошол жерде жок дегенде 6-8 жолу дары чачууга туура келет. Анан дарыларды чачыратууда дагы сөзсүз түрдө мөөнөтүн байкаш керек да. Көпчүлүк учурда июль айынын аяктарынан башташат да, ошол моментте симптомдор пайда. Ал июль айынын аягында өтө көбөйүп кеткен болот. Ошого чейин майдын аягында башташ керек чачыратууну. Июль айына чейин 2 жолу, 3 жолу чачыратып бүтүп калган болуш керек. Ошондо аны күрөшүүгө болот да. Ошол эле учурда мисалы алма бактарында жана жогоруда айткан алма мөмө жегичке каршы дагы алма мөмө жегич менен күрөшүү үчүн сөзсүз түрдө май айында майдын өзгөчө 10-15 арасында буларга каршы биринчи жолу дары чачыратуу сунушталат жана экинчи чачыратуу май айынын 25-нен 30-уна чейин. Бул ошол Чүй облусунун шартында да ошол чачыратуу сөзсүз сунуш кылынат. Ал эми түштүк региондорубуз болсо, ал жакта бир аз эртерээк болот. Апрель айынын аягы, майдын башында да чачыратууга туура келет. Андан кийин бара-бара 2-3 муунуна каршы дагы жок дегенде 2 жолудан чачыраттыруу сунушталат. Андан сырткары бизде көпчүлүк учурда ошол биздин түштүк региондорубузда гилас өстүрүшөт. Гиластын коркунучтуу чымыны бар, гилас чымыны деп. Эгерде ал биздин бакчабызда боло турган болсо, гиласты саттыкка чыгаруу мүмкүн эмес болуп калат да. Ошол гилас чымыны булар көбүнчө гиластын мөмөсүнүн фенологиясы менен байланыштуу. Бизде чала кызыл деп коет, түштүктө ошол чала кызыл деп атап коет. Гилас толук кызара элек, бирок жапжашыл эмес да. Ошол жашыл мөмө кызылга өтүп аткан мезгилинде, ошол мезгилде гилас чымыны учуп чыгат топурактан. Учуп чыгат дагы жумурткасын таштайт. Мына ошол мезгил гилас чымыны менен күрөшүүдөгү эң мындай так мезгил болуп эсептелет да. Мына ошол мезгилде сөзсүз түрдө гилас чымынына каршы дагы дары чачыратуу сунуш кылынат.